30 күн жакшы ниет тилектер менен туткан Рамазан айы өтүп бара жаткан жумада өз сапарын карытты. Бул ирет айт намазы жылдагыдан өзгөчөлөнүп борбордук аянттарда эмес, мечиттерде окулду. Бул эң оболу элдин коопсуздугу үчүн болгондугу маалым. Анткени азыр дүйнө тынч эмес. Террордук жардыруудан сырт жаратылыш кырсыктары да байма-бай катталып жаткандыгы. Мисалы, коңшулаш Казакстандагы сел ташкыны адамзаттын бергиле эле сестентип койду. Абалтан бир борбуз деп кыйынчылыкта борго тарткан, жакшылыкта жар салган Казакстанга Кыргызстан алгачкылардан болуп өзүнүн жардамын бере алды. Демейде башкалардан жардам күтчү мамлекеттин өзгөлөр үчүн жардам колун сунуп жатканы да бул жолу коомчулукта жакшы кабыл алынды. Кыргызстандыктардын айкөлдүгү, ак пейилдүүлүгү, жаман күндөргө кайрылуучу бурукердиги менен марттыгы жөнүндө казак бауырдастар өздөрүнүн айтып чыгышы да аптанын жагымдуу жаңылыгы болду. Өзгөчө Жалал Абад областында бир күндө 4 мектептин пайдаланууга берилүүсү, жаңы оорукана, IT борборунун ачылышы, ага президент Садыр Жапаровдун катышуусунун өзү областта акыркы күндөрү бир топ иш-аракеттер аткарылып жаткандыгынан кабар берет. Өлкө башчысынын мындан баштагы иш сапар алкагында калага 50 автобус белекке берген болчу. Аймактык бирдиктүү саясаттан кийин аянты да, эли да көбөйгөн Жалал Абад шаарында жаңы каттамдар уюштурулду. Ошону менен катар айрым маршруттук каттамдар токтотулду. Жасалган көрүлгөн камкордуктардын бардыгы эл жашоосунун өнүгүшү, коопсуздукта жашоосуна карай түзүлүп жаткан шарттар. Башкысы өлкөдө жаңы курулуштар, жаңы өсөлөр, өнүгүүлөрдүн алгачкы жыйынтыктары көзгө даана көрүнө баштады. Аптадагы ушул өңдүү маалыматтардын тизмегин камтыган 7 күн маалымат аналитикалык программасы сиздер менен саламатсыздарбы? Алдыда апта хроникасы республикадагы жана областтардагы күндөргө сар эсеп салат. 8 апрель дүйшөмбү милиция кызматкерлери тарабынан бебаштык кылган топ кармалды. Кылмышка шектүү делгендер 1985 жылы туулган, 1981, 1984, 1981, 1988, 1984 жылы туулган жарандар. Алар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Бул күнү Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Ардактуу конокту Манас эл аралык аэропортунан тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев жана Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси Кайрат Осмоналиев тосуп алышты. Ушул эле күнү Жалал Абад санаторийи мамлекеттин карамагына өтүп, жетекчиликке курортту заман талабына ылайык өнүктүрүү тапшырмасы коюлду. Биринчи кезекте курортто санариптештирүү иштерин жүргүзүп, электрондук төлөмгө өткөрөбүз, нактылай төлөм жүргүзүү же өзүнчө касса деген түшүнүк жок болот. Ал арада Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарындагы Барселона футболдук академиясына барып, академиянын тарбиялануучуларынын машыгуу процессин көрүп, алардын окуу жана жашоо шарттары менен таанышты. 9 апрель шейшембе президент Садыр Жапаров өлкөгө расмий сапары менен келген Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамовду кабыл алды. Ал арада президент Садыр Жапаров Кыргызстанга иш сапары менен келген Казакстандын премьер-министри Олжас Бектеновду кабыл алды. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы өзара кызыкчылык туудурган саясий, соода-экономикалык, суу энергетикалык жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары кеңейтүү жана тереңдетүү жөнүндө пикир алмашуу болду. Ушул эле күнү Бишкек Арена шаардык муз аянтчасында спорттук күрөш боюнча өтө турчу Азия чемпионатына жана Олимпиадага катышууга жолдомо берген лицензиялык турнирге даярдык көрүү боюнча көчмө жыйын өттү. 10 апрель шаршембе президент Садыр Жапаров 10 апрелде Бишкек шаарындагы Имам Саракси атындагы борбордук мечитте Орозо айт майрамына карата айт намазга катышты. Мамлекет башчысы майрамдык намазды мечитке келгендер менен бирге окуду. Ошондой эле бул күнү бир катар өлкөлөрдүн лидерлери президент Садыр Жапаровду жана Казакстандын элин Орозо айт майрамы менен куттуктады. 11 апрель бейшембе бул күнү жасалма акча каражаттарын сатууга аракет кылган жаран кармалды. УКМК терроризмди жана диний экстремизмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө жоюлган Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Ысык көл облусунун Тоң районунун 1975 жылы туулган тургуну тарабынан ири өлчөмдө тагыраагы 100 акч доллары номиналындагы жасалма акча каражаттарын мыйзамсыз адалдоо иш-аракеттери аныкталды.
Президент Садыр Жапаров Эвересттин чокусун багындырган белгилүү альпинист Кыргызстандын Альпинизм Федерациясынын президенти Эдуард Кубатов менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы өлкөнү даңазалаган атамекендик спортчулардын ийгилигин жогору бааларын белгиледи. Ушул эле күнү Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Улукбек Жолдошбеков жана Алибек Осмонов Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында 3-орунду ээлешти. 12 апрель жума президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна иш сапары менен келди. Анын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жүргүзүлүп жаткан Жалал Абад шаарындагы турак жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык Көл облусунда болгон иш сапарынын алкагында Балыкчы шаарынын Кара Тала аймагында 400 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясынын курулушуна капсула салды. Ал арада Жалал Абад облустук транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Кара Көл секторунун башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды. Аталган жаран учурда УКМКнын тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери жүрүп жатат. 13 апрель ишемби Туркиянын Анталия шаарында асма жолдун кабинасы кулаган. Анын кесепетинен Кыргызстандын жараны жабыркаган аял тик учак менен ооруканага жеткирилген. Бул күнү Бишкек арена шаардык муз аянтчасында күрөш боюнча Азия чемпионатында кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча мелдештер өттү. Анда 5 медаль топтому ойнотулду. Кыргызстандын атынан 4 балбан килемге чыкты. Жалал Абад областында бир учурда 1 сааттарда 4 мектеп президенттин катышуусунда пайдаланууга берилди. Мында жылдар бою көптөн күткөн билим уялары жаңы салынып, окуучулар мектептерге киришти. Анын 2 мектеби 275, бирөө 375, дагы 1 мектеп 225 орунду болуп бүткөрүлдү. Мамлекет башчысынын катышуусунда берилген билим уясынын ачылыш аземи кийинки материалда. Кыргызстанда акыркы 3 жылда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, өлкө боюнча 200дөн ашуун мектеп пайдаланууга берилген. Бул жаштардын татыктуу билим алуусуна багытталган камкордук экенин мамлекет башчысы Жалал Абаддагы Манас Миң мектебинин ачылыш аземине арналган иш-чарада белгиледи. Келечек ээлери билими менен күчтүү болуп, өлкөнүн өрүш алып, өсүүсүнө салым кошкон муунду тарбиялоо милдети турганын кошумчалады. Бул багытта бүткүл дүйнөлүк бирдиктүү билим берүү стандарттарына кошулуу максаты коюлуп, мектептерде 12 жылдык окуу киргизилип жатканын айтты. Анын алкагында адистештирилген класстар уюштурулат. Жаңы билим уялары бул жаңылануунун талаптарына жооп бере турган шартта салынууда. Биз акыркы жылдары балдарыбыздын билим сапатын жакшыртуу үчүн мектеп имараттарынын курулушун масштабтуу түрдө колго алдык. Буга эми өзүңүздөр деле күбө болуп келатасыздар. Мынакей өткөн 2023 жылы эле өлкө боюнча 100дөн ашуун мектепти колдонууга бердик. Бул багыттагы жумуштар быйыл да ушундай темпте улана берет. Биз мектептердин салынуусун көбөйтө беребиз. Себеби кайсы гана өнүккөн өлкөнү албайлы билим менен укмуштуудай бийиктиктерди багындырып келе жатышат. Ошондуктан мен биздин билимдүү жаштарыбыз мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы деп баса белгилеп айтаар элем. Өлкө башчысы ар бир салынып жаткан жаңы мектеп жана бала бакчалардын эңириде сапатына дыккат көңүл буруп жатканын, бул боюнча талап катуу экенин билдирди. Аны менен катар президент Жалал Абад облусунун өндүрүштүк дараметине токтолду. Дубан аймагындагы бир катар ири ишканалар өлкө экономикасына салмактуу салым кошоорун жана мамлекет аларга ар тараптан колдоо көрсөтүп, жаңыланышына шарт түзүп жатканын айтып өттү. Мамлекет облуста дагы бир катар ири долбоорлорду ишке ашырып жатканы айтылды. Облус боюнча жасалып жаткан аракеттерибиз тууралуу да эки ооз сөз айта кетейин. Быйыл буюрса Жалал Абад облусунда ири инвестициялык долбоорлор ишке ашканы турат. Майлуу суу лампа заводу 1 миллиард сомго, Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому 410 миллион АКШ долларына модернизацияланууда. Бул жылы түндүк түштүк альтернативдик автожолу да ачылат деп тилек кылып турабыз. Кудай буюрса күзгө чейин ачабыз. Ошону менен бирге Камбар Ата 1 кесинин курулушунун 2-чи этабын баштайбыз. Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги калаанын борбордук бөлүгүн иретке келтирүү, жол тыгындарын жоюу үчүн 22 гектар жер аянтына заманбап базар курууну пландаштырууда. Мындан сырткары жакын аралыкта кытайлык инвесторлор менен бирге Жалал Абад шаарында
жеңил жүк ташуучу унааларды чогулта турган завод ачууну көздөп турабыз. Албетте бул демилгелер ишке ашса, жергиликтүү бюджеттин кирешесин артып, жаңы жумуш орундарын түзөт. Президент Жалал Абад шаарына караштуу Кыргызстан айылындагы номер 18 Манас Миң жалпы билим берүү мектебинин кызыл тасмасын кести. Окууга керектүү бардык шарты менен салынган Манас Миң мектеби 82 миллион сомго бүткөрүлгөн. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген. Жаңы билим уясындагы өзгөчөлүктөр окуучулардын көңүлүнө толду. Номер 18 Манас Миң жалпы орто билим берүүчү мектебибиздин ачылышы болуп жатат. Баарыбыз толкунданып, сүйүнүп жатабыз. Бул мектептин ачылышын биз көптөн бери күткөнбүз. Манайыбыз жакшы бар. Бул мектеп заманбап болуп, бардык шарттар менен түшүптүр. Ичинде спорт залдары, ашканалар менен бардык кемчилиги жок түштү. Биз бардыгыбыз ыраазыбыз. Biz бүгүн жаңы мектепке кирдик. Бул жакта жаңы парталар, столдор жана доскалар бар экен. Биз ушундай жаркыраган мектепке киргенибизге кубанычтабыз. Ушу президентибиз Садыр Жапаровго чоң рахмат. Жаңы мектебибиз аябай жакты. Биз жаңы мектепке ээ болдук. Кыргызстан айылынын тургундары бул мектепти көп жылдардан бери эңсеп келишкен. Эми ал тилектери орундалып, кубанычы коюнга батпай турган учур. Биз эми муну чын айтканда биздин аталарыбыз муну керек болсо кылымдап күткөн. Мындай мектеп самап, сагынып күткөнбүз. Мына бүгүнкү күндө бир убактарда ушул айылда, ушул айылдар келечеги жок айыл деп жүргөндө. Эгемендүү жылдарында дагы жакшы бир топ жакшы болду. Ана кийинки 3 жылдан бери мына айылда ФАП курулду, мектеп курулду, мына балдар бакчасы курулган атат. Бул да болсо бийликтин аракетинен болуп аткан маселе да. Президентибиз келип мына жаңы мектеп курулуп Кыргызстан айылына ушундай эки этаж мектеп курулгана биз кубанычтабыз. Балдарыбыз, неберелерибиз, балдарыбызга бүттү эми неберелерибиз, чеберелерибизге түбөлүккө болду. Рахмат президентибизге. Бүгүн аябай жакшы маанай болуп турат. Себеби дегенде билим булагы ачылып атат. Мына жаңы мектептерди ачкан бул жаңы тарбия деген болот. Окуу билимин өркүндөсүн, өссүн мен кааларым ушул. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусу боюнча быйыл 100гө жакын объекттин курулушу жүрөт. Анын 30дан ашууну дал ушул билим берүү мекемелери. Жалал Абад облусу республика боюнча рекорддуу көрсөткүчтөрдү камтып атат. Бардыгы биригип 100дөн ашык объект тизмеге кирди 2024-жылга. Анын ичинде 60тан ашыгы бул курулуш тармагы, жана калгандары оңдоп түздөө тармагы. Ошонун ичинен эле билим берүү тармагын айта кетсек, Жалал Абад облусу боюнча азыркы учурда бир учурда эле 35 объектиде азыркы учурда жумуштар жүрүп атат. Жана бул жумуштарды биз жылдын аягына чейин бүтүрүп, ушул Жалал Абад облусу боюнча кеминде дегенде 30дан ашык объектини жыл аягына чейин беребиз. Номер 18 Манас Миң мектеби 2 кабаттан туруп 275 орунга эсептелген. Ачылышка келгендер жаңы мектептен билими терең балдар тарбияланып, мамлекеттин тиреги болгон инсандар чыксын деген аруу үмүттөр айтылды. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Жалал Абад облусу. Кезинде мамлекеттен азыркыдай мектеп эмес ажаткана салганга күчү жетпейт деп кемсине сүйлөгөн убактарда болду. Азыр талап башка. Кем мамлекет эл үчүн иштейт болбосо кызматын тапшырат. Мында туура биде тууган жок саясаты орун алат. Иштөөнүн дал ушундай түрү мамлекеттин акыркы 2-3 жылдагы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Колунда жок кедей өлкөбүз деп үшкүрөнө күндөр калп экен. Көрсө мамлекетте кедей кылган жеп жутарлар, паракорлор тура. Азыр мамлекеттин капчыгын каккандар кайрадан аны төлөп, анын эсебинен байыгандар эселеп салыгын төгө баштагандан тарта Кыргызстан экономикалык жактан көз карандуулугун азайтты. Жардам, грант деп олтурбастан өз капчыгына эле мектеп, бала бакча, оорукана салганга кудуреттүүлүгүн көрсөтө баштады. Адал иштөөнүн артында алгачкылардан иштердин бир мисалы эле бир күндө заманбап ыңгайдагы 4 мектептин ачылышын айтсак болот. Бул жолку көңүл бир гана билим берүүдө эмес, саламаттык сактоо тармагына да бурулууда.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жалал Абад облустук ооруканасынын жаңы курулган имаратынын ачылыш аземине катышты. Ачылуу аземинде сөз сүйлөгөн өлкө башчысы 2022 жылы медицина тармагына 207 атайын жабдык алынганын, 218 тез жардам, 117 санитардык унаа, жалпы жолунан 335 автоунаа сатып алынганын белгиледи. Ал эми 2023 жылы болсо медициналык 30 объектиде курулуш иштери жүргүзүлүп, облустук ооруканалар жаңырганын кошумчалады. Жалал Абад элин жаңы имараттуу болушу менен куттуктап, бул шаарды өнүктүрүү үчүн бөлүнгөн каражаттын эсебинен салынганын айтты. Халкыбыздын саламаттыгына кам көрүү жаатында кандайдыр бир жакшы жаңылык болсо, мен абдан сүйүнөмүн. Мына ошондой иш-чаралардын бирине Жалал Абад облустук ооруканасынын жаңы курулган имаратын пайдаланууга берүүгө бүгүн сиздер менен чогуу күбө болуп отурабыз. Дартына даба издеп келгендердин ажатын ачкан ак жолтой имарат болсун. Ошондуктан алгаш жалпы журтубуздун саламаттыгына кам көрүү багытындагы облустук оорукананын жаңы имаратынын ачылышы менен жалпыңыздарды куттуктайын. Мамлекет элдин ден соолугуна кам көрүү багытында биринчи кезекте алдын алуу иштерине көңүл бурууга жана мына ушундай заманбап медициналык имараттарды курууга милдеттүү. Белгилей кетсек, бул оорукана 3 кабаттан турат. Жалпы 105 орунга ылайыктуу. Биринчи кабаты 28 орундуу болуп салынган. Ага жасалма бөйрөк бөлүмү жайгашат. Аталган бөлүм учурда эскилиги жетип, шарты начар болуп калган имаратта иш жүргүзүп келет. Эски зданияда иштеп жатканбыз. Негизи шарты аябай эле начар болчу. Колдон келишинче бет таптарды карап, кранга эме кылдыган, бул жердин кичине суук жагы бар болчу. Ошондой шарттарда иштеп жүрдүк болчу. Ошо бийлик башындагыларга чоң рахмат. Ошо медицина кызматкерлерин элди ойлоп, ушундай жаңы зданиялар салып, жакшы оформлениясы менен ичинде мемеректери менен жакшы кылып бүтүрүп берди. Эми дартына даба издеп келгендер заманбап жайда дарыланышат. Негизгиси бул жерде гемодиализ аппараты кошо коюлду. Эске сала кетсек, буга чейин Жалал Абад облусунда мамлекеттик бир да гемодиализ борбору жок эле. Буга чейин бизде гемодиализ аппараты эски зданиябызда жок эле. Гемодиализге муктаж болгон бейтаптар бизде частный клиникалардан гемодиализ алып жүрүшкөн. Акчасын төлөпчү. Азыр бизге ушундай шарттар түзүлдү. Бизге да гемодиализный аппараттар келди. Кудай кааласа, эми эч ким оорубасын, конечно. Бизде ушул бөйрөк жабырка оорусу менен ооругандарды биз ушул эми аппарат менен акысыз алууга мүмкүнчүлүктөр болду. Германиядан чыгарылган дал ушул аппарат бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда болгон чоң муктаждыкты чечип отурат. Дал ушул гемодиализге түшкөн жарандар кеминде 4 саатка чукул дал ушул жерде жатышат. Андыктан алар үчүн ушундай сыналгылар дагы орнотулду. Аны менен бирге заманбап керебеттер дагы жаңы алынып келинди. Заманбап болуп бүткөрүлгөн оорукананын ички бөлүктөрү дагы талапка толук жооп берет. Ал эми бөлмөдө муздаткыч, ажаткана, жуунуучу жайлары кошо бүткөрүлгөн. Буйруса, бул 3 кабаттуу жаңы имараттын 2 кабатында неврология, ал эми 3 кабатында болсо терапия бөлүмдөрү жайгашат. Эми мындан ары жаны кейип тартка даба издеп келген тургундар керектүү бардык шарттар түзүлгөн медициналык мекемеде дарылана башташат. Бир жеңден кол чыгарып, бир жеңден баш чыгарып, мына кызмат кылып атышат. Министрлер баш болуп, бу Садыр Нуркожоев мына өмүр узун болсун. Эмнелерди көрүп атабыз. Оң уктап сүзүгө кирбеген иштер болду. Мына Жалал Абад облусунда мына детский больница ачылды. Жаңы мынакей терапевт клиникасын ачып берип атат. Канчалаган мына кургагучу ооруп больницасын куруп бүтүрүп мына пайдаланууга берип кетти. Өзү келип баш болуп мына Жалал Абад облусунун эли менен тургуну менен жакшы сөздөрдү алып, жакшы сөздөрдү айтып, маанайларды көтөрүп, биз дайыма ошо кылып аткан ишине Кудай кааласа биз Жалал Абадтын шаарынын, Жалал Абад облусунун халкы дайыма колдойбуз. Өткөн жылы Жалал Абад облусунда 12 фельдшердик акушердик пункттун имараты колдонууга берилген эле. Бүгүн болсо Жалал Абад шаарында 2 жаңы оорукананын имараты пайдаланууга берилди. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.
Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад обласына болгон ис сапарынын алкагында Жалал-Абад шаарында областык кургагучка каршы күрөшүү борборунун жаңы имаратын ачты. Аталган борбор 1948 жылы чопой жана жыгач сыяктуу материалдардан курулуп, моралдык жактан эскирген эле. Өткөн жылы республикалык бюджеттин эсебинен кургагучка каршы оорукананын жаңы имаратынын курулушу эл аралык стандарттарга ылайык инфекциялык контролдоо чараларын сактоо менен башталган. Жаңы 3 кабаттуу имарат 96 орунга ылайыкталган. Мамлекет башчысы борборду тактап айтканда бейтаптардын жайлуулугу үчүн бардык зарыл шарттары бар палаталарды, ошондой эле орнотулган медициналык жабдуулар, анын ичинде заманбап санитардык рентген аппараттары жана башкаларын көрүп чыкты. Андан соң өлкө башчысы каладагы жаңы IT борборду ачты. IT борборду ачып жатып, мамлекет башчысы IT тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири экенин белгиледи. Ал Кыргызстанда маалыматтык технологиялар тармагында аймактагы лидер болуу үчүн бардык зарыл ресурстар бар экенин баса белгиледи. IT секторун өнүктүрүүдөгү мамлекетте жеке өнүктүштүк бул максатта жетүү үчүн эффективдүү инструмент катары каралууда. Ошондой эле учурда Садыр Жапаров борбордо эле эмес, өлкөнүн бардык аймактарында IT тармагын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолуп, аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү өлкөнүн бардык булуң бурчтарында IT тармагын өнүктүрүүнү каалаган жаштарга жана инвесторлорго ар тараптуу жардам көрсөтүүгө чакырды. Эске салсак, 2023 жылдын май айында башталган 3 кабаттуу инновациялык IT борборунун курулушу учурда 100% аяктаган. Долбоордун жалпы басы 65 миллион 363 миң сомду түзөт. Заңыраган имарат, жаңы жабдыктар, бейтаптар үчүн түзүлгөн шарт көрүп көз тоет. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Кыргызстандын алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошом деген аракетинин артында буйруса бул сындуу изги иштер арбын болоору көрүнүп калды. Мейли саламаттык сактоо, мейли билим берүү, мейли маданият, адабият болсун, азыр ар бир тармактагы алга жылуулар, өсөлөр аларга болгон мамлекеттин камкордугунун артынан бары келип эле эл үчүн болуп жаткандыгы анык. Бул жолку бийлик элге чыдап өзүнүн ак кызматын көрсөтүүдө деп айтсак мактоого жатпас. Бул бүгүнкү күндөгү биз менен сиз көргөн чындык эмеспи? Рамазан. Bir жылда бир келүүчү мусулмандардын ыйык айы. 30 күндүк орозонун соңу орозо айт менен жыйынтыкталды. Демейде борбордук аянтарда окулуучу майрамдык айт намазы мечиттерде окулду. Ага негиз элдин коопсуздугу. Ниет тилек калыс болсо, анын кайсыл жерде окулгандыгы маанилүү эмес. Ниет гана түз коюу керек. Урматтуу жалпы мусулмандар, бүгүнкү Алла Тааланын улук күнү менен, айт майрамы менен барыңыздарды куттуктайм. Албетте, быйылкы жылы айт намазын окушту Алла Таалам бизде мечиттерде насип кылды. Bizde улусубузда 890 мечитибиз бар. Анын арасынан айт намазга 373 мечит даярдалып, бүгүнкү күнү 373 мечитте облус боюнча биздин момун мусулмандарыбыз айт намазын окушту. Рамазан айында биз күнөөлөрдөн арылып, арулук менен ата-энеге болгон, бир туугандарга болгон кечирим менен, мамлекетибизге, эли журтубузга, жерибизге болгон махаббат менен Рамазан айын аяктадык. Азыр ар бир үй бүлө мүчөсүнүн колунда уюлдук телефон. Башта тек гана байланыш үчүн колдонулган телефон азыр маалымат таратуучу да болуп калды. Түрдүү социалдык желелердин пайда болушу менен коомчулук үчүн улуттук наркына селге, тарбияга таасири тийгизе турган тармактарда таралып кетти. Алардын бири TikTok. Мимика, интонация, эмоцияны эске алат. Маймылдын кызыктуу окуясын тамсил аркылуу айтып жаткан Сабина Жалал-Абад шаарындагы номер 1 мектепте билим алат. Окуудан кийинки убактысын көркөм окуу илимине келип пайдалуу өткөргөнгө аракет кылат. Өткөн бир убакытта маймыл менен бир жашаптыр. Күндөрүн билинде, эрте менен эрте маймыл бирге келди. Ал бирге келсе, бир уктап жатыптыр.
Сабина жакында эле Сен мыктысың долбоорунда көркөм окуу, тамсил айтуу боюнча 1-орунга жетишти. Бул анын бош убактысын керексиз жактарга эмес, өсүп атраптуу өнүгүүгө жумшаган аракеттин жыйындысы экенин али жаш болсо да жакшы билип калды. Мен 1-мектепке барам, мектептен кийин үйгө келгемде, курсагым тойгузуп анан кружокко келем да, кружоктон кийин анан уже телефонду кармайм да, там 30 мүнөт көрөм, болду, ушу менен коюп коем. Андан көрө үй тапшырма жасайм. Окуудан кийинки бош убактысын ар ким ар кандай мүнөздө өткөрөт. Бирок азыр көпчүлүк эле жаштар бош гана эмес, керек убактысында кереги жок, пайдасыз социалдык тармактарга арнашууда. 10 жылдан бери түрдүү илимдерди жетектеп келе жаткан Клара Арыкбаеванын баамында жеке өзүнүн үстүнөн иштеген балдар менен тек колунан уюлдук телефон түшпөгөндөрдүн айырмачылыгы бар. Эркин сүйлөгөн сөз байлыктары өсөт, анан агрессия болбойт буларда, кружок менен алек болгон балдардачы, себебинде булар балалык күндөрүн ошол өздөрүнүн милдети тапшырма аткаруу менен алек болушат да, убактысы болбой калат. Ал мектептен кийин эле булар көп убактысы кенен болуп калган үчүн TikToктон көбүнчө, TikToктон, YouTube'дан туура эмес видеолорду көрөт. Эми азыр бала үчүн көз деген жаман жакка тарта берет го. Анан жакшы тарбиялуу нерселерди тандай албайт буларчы. Көбүнчө ошол аварияларды, уруш жаңжалдарды, жарылып кеткендерди көргөн үчүн аларда ошо балалыгынан агрессия күчөп калат. Бул маселени бирөңчөй кароо туура эмес. Арасында маалыматтык, агартуучулук, таанып билүүчүлүк мүмкүнлүк да жаралат. Бул максаттуу пайдаланганда гана. Психолог Елена Атыкбаеванын белгилөөсүндө, азыр уюлдук телефондорду колдоонун ашыкчалуулугу өзгөчө өсүп келе жаткан балдарга тез таасирин тийгизүүдө. TikTok, негизи ошол гаджеттер жаш балдарга аябай терс таасирин тийгизип атат. Себеби дегенде баланын сенсорикасы өлүп атат. Азыр биз мектепке чейинки даярдыкты мен айта кетсем, мектепке чейинки балдардын именно речевое нарушение болуп атат, балдарда сүйлөбөй калыпчы. Ал деген баланын өсүүсү токтоп калып атат да. Мындай өсүп өнүгүүсү. Ал бала уже кичинекейинен бай жөрмөлөп басыш керек, ошол этаптардан өтүш керек да балачы. Мисалы жөрмөлөп, үйлөрдү изилдеп, басып, көрүп, кармап, кубикти кармапчы. Кубикти кармап, конструкторду кармаганда уже бул жерде мелкая моторика иштейт да. А бала телефон кармаганда уже телефон плоский экран, онда мелкая моторика развиваться этпейт да. Ал речке да аябай влиять этет. Бала уже сүйлөбөй калат да. Өзгөчө TikTok сыяктуу сайттардагы кыска мүнөттүк ролик видеолор окуучулардын өзүнө болгон ишенбөөчүлүктү, аракетсиздикти пайда кылууда. Тапшырманы отуруп, кунт коюп аткара албай калат экен уже бандай. Короткий TikTok'то 15 секундалык видеолорду көрүшүп атат азырчы постоянно. Ошол короткий дофамин болуп алышат экен да. Буга чейин бир катар коомчулук бийликке керексиз, пайдасыз, тарбияга терс кедергисин тийгизген TikTok сындуу сайттарды жабуу маселесин көтөргөн болчу. Ал дагы деле актуалдуу боюнча калууда. Түрдүү жагдайдагы маалыматтар, видеолор балдардын башын наркотик сындуу айлантып алды деп айласы кеткен ата-энелер көп. Bunun ziyandуулугу боюнча демилге көтөргөн бирөө жарым болсо кошулат элем, үн кошот элем деп жүргөн элем. Мага окшогон ата-энелердин деле саны арбын. Себеби баарыбызда эле балдар бар, мектеп окуучулары. Сабагын карабай калышты, зордоп каратабыз. Кечке эле ошо TikTok'ту ачып ичинде зыянын деле пайдасын, көбүнчө пайдасына караганда зыянын көрүшүп, уктап калбан эртеси сабакта уктап жүргөн окуучулар да бар экен. Ал 90% деле түзөт экен жогорку класстарда. Ошентип мугалимдер арызданып, даттанып атышат. Начар нерселерди да оюнга окшотуп берет экен, анан кийин ал тарбиясы кандай кетип атат анычы. Биздин аны көргөн балдарыбыз кандай тарбияланат деген ойлор болуп атат да. Ошого мен ойлойм андай тармактарды караштырыш керек. Себеби майли бул маалымат таркатыш үчүн керек. Бирок ошондо кандай маалыматтар кетип атат? Андай маалыматтар кеткендери чектөө коюш керек. Жабыш керек. Керексиз сайттардын кесепети келип эле түрдүү жаман адаттар менен катар эле алдамчылык сындуу кылмыштарга кириптер кылууда. Социалдык желелерде олтуруп, алдамчылардын капканына түшүп кайрылгандардын саны үстүдө жылдын 3 айында эле 16-ны түзгөн. Жаштардын эң көйгөйлүү болуп аткан маселелердин бири козголуп атат. 2024 жылдын отчеттук мезгилинде жалпысынан бизде областын аймагынан ушундай 16 учур катталган. Анын бирөөсү соттун кароосуна жиберилген. 5-өсү учурда тергелип териштирип жатат. Эми калган учурлар боюнча кылмыш иш козгоодон баш тартылган. Материалдык зыян келтиргендер дагы көп анын ичинен. Бирок учурдан пайдаланып, мен да айтып кайрылып кетким келет. Жаштарга жана ошондой эле социалдык сетте көп отурган биздин жарандарыбызга
оңой нерсеге, жеңил нерсеге алданбаса. Албетте илимий техникалык прогресстин каранында ачылып жаткан желелердин пайдасы жок деп айтуудан алыспыз. Бирок TikTok сындуу жаш гана эмес, чоң адамдар үчүн да чоочун болгон терс адаттарды үйрөтүп, ойго келбес жоруктарды жайылткан социалдык тармактын зыяны пайдасынан көп болуп жаткан жокпу? Ойлондуруучу маселе. Гүлжина Мөндөгө, Бурханбек Матов, жаңылыктар үчүн. Албетте, дүйнөлүк аламда шоу алкагында мүнөт эмес секунд сайын жаңыланып өсүүгө багыт берген техникалык мүчүлүштүктөр көбөйдү. Бирок ошону менен катар айрым колдонуучу өзгөчө жаштар үчүн аң сезимге туура келбеген көрүнүштөрдү тартып да, жайылтып да жатканы акча табуунун эң оңой жолу да социалдык тармактар болуп калды. Маалымат алат деген менен андан келечекке зыяндуу талим тарбиясыз видеолор, жашына карабай жасалган терс көрүнүштөр келип эле пайда менен зыянды ажырата албаган жаштарга арам жолду көрсөтүп жаткандай. Күнү түнү аң сезимине кирбеген керек эмес маалыматтар менен толтуруп жыйынтыгында же өзүн же өзгөнү тааныбай, сыйлабай турган өзүм билемчилдикке өч болгон жаш мундун өсүп келе жатканын көрсөк да, көрмөксөнгө салуунун арты туңгуюга алып барат. Андыктан эртең кеч болгончо керек эмес социалдык желелерди тартып коюу ашыкча болбосун. Адамды интернет эмес, эмгек менен тарбияласа болот. Ал үчүн жер сырын тарта билген, жайда турган мэниет кылган дыйкандардын жер сырын тарта билген жакшы. Бир жылда 2 жолу түшүм алган дыйкан эмгеги жөнүндө кесиптешим айтып берет. Сайдыкун башка аймактардан караганда жаз эрте келген айылдардын катарында. Мындан улам калкынын басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен алектенип, бир жылда 2 жолу түшүм алууга жетишет. Мындай дыйкандардын катарын Канжар Курбаналиев толуктайт. Ал күз айында 1,5 гектар аянтка пияз уругун сепкен. Эми дыйкан май айынын башында түшүмүн жыйнап алууну мерчендеп жатат. Сентябрдын 7-синде суу ачтым. Майдын башына, апрелдин этегине пышат. Пышкандан кайра айдап жүгөр эгип кое бересиң. Жүгөрү сентябрга дагы пышып калат. Анда айында пияз эксең болот. Ошо түшүм эми жакшы болсо 70-80 тонна берет да. Бул Тунис деген урук эрте пышат. Майга жетпей жакшы карасаң пышып калат. Ушул учурда Курбаналиев дагы 1,5 гектар жерге дарбыз эгип жатат. Дыйканга үй бүлө мүчөлөрү кол кабыш кылышат. 2 уулум бар, жумушту баштаганыбызга 2 күн болду. 2 уулум менен кылып атам. Сиңдилерим, үкелерим чакырып жардамдашып атат. Кыйынчылыгыбыз көп болсо, бир жума эле кыйналабыз. Мээнетибизди актап берсе болду, жакшы эле болуш керек. Азыр мында дарбыздын 17.000 көчөтү отургузулууда. Биринчи жолу бул жашылча жемишин отургузуп жаткан дыйкан көчөттөрдү парникте жетилткен. Ушу марттын башында отургуздук күлөкө. Андан ушу алып келип эми отургузуп атабыз жерге. Азыр отурду үстүнөн пленка тартып, түбүнөн да пленка тартып. Бул дарбыз кызыкканым жакшы экен, эрте эгет экенсиң, аны жыйыштырып алыш да жакшы болот экен да. Анан урук неме холлор деген дарбыздын уругу. Бул 85 күн, 90 күндө пышат. Күн эсептесе. Жерди туура пайдаланып, бир жылда 2 түшүм алууга жетишкен дыйкан бул 3 гектар жер аянтын мамлекеттик фонддон ижарага алган. Ал эми аймактын балансындагы жер 483 гектарды түзөт. Алардын 100 гектары кайракы болсо, калгандары сугат. Жарандар үчүн бул тилкелер 3 этап менен берилүүдө. Тийиштүү адистердин айтымында эң башкысы жерди туура, үнөмдүү пайдаланган дыйкандар үчүн берүү аракеттери жүрүүдө. Эми биз ушундай дыйкандар болсо, өз убагында төлөгөн салт төлөмдөрдүн, бардык төлөмдөрдүн өз убагында төлөгөн болсо, биз түз ижарага бергенге биз даярбыз. Анан кээ бир дыйкандар бар эми. Алганда ижара акыларын төлөбөй, кеч төлөп, ошо талаасынан жакшы карабай, ото чөптү бастырып, топурактын асуулугун начарлатып койгон дыйкандарга биз аны өзүбүздүн эмедебиз карат тизмеге киргизип, ошо аукционго катыштырбаганга биз аны эскертүүлөр берилебиз.
Сайдыкум айыл аймагы чек арага чектешкен. Райондогу суу эң акыркы жетүүчү аймак болгондуктан дыйкандар барган сайын суу таңкыстыгын жаралган учурга чейин эгиндерин жетилтүү үчүн ар кандай ыкмаларды пайдаланышууда. Айталы азыркы учурда шалыныда кыш айларында парникти өстүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Базаркоргон району. Чыныгы эмгек дыйкандыгы жаз келгенден тарта жер менен иштеп, мол түшүм алуунун аракетин көрөт. Айрым учурда аба ырайынын катаалдыгы, кээ бир абалда керектүү жер сементкичтерди чачалбай калган убарасына да кайыл. Ошол таза менеттин акыбетин биз керектүүчүлөр көрөбүз. Алардын кетмен кармаган менеткеч колдорунда элдин дасторконундагы молчулук менен толчулук жаралат. Ак менетке таазим. Адамзат жашоосундагы башкы орун дасторкондо гана эмес, спортто дагы. Чын ден соолук өмүр узартат. Ошондуктан спортту сүйүп, аракеттенүү баарыбыз үчүн маанилүү. Кайсыл организациядан көп катышуучу болсо, ошол организацияга 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү. Адамзаттын алдында турган глобалдык көйгөйлөргө арналган ар кандай ураандар астында өткөрүлөт. Бул жылкы уран ден соолугум менин укугум аталышында болду. Ар кандай дарттын алдын алууда дени сак жашоо образын жайылтуу зарылдыгы бар. Мындан улам чуркоо, сейрек жашоо мүнөзүн жаратат. Бул марафонубуздун аталышы "Менин ден соолугум, менин укугум" деген уранда барып жатат. Азыркы учурда бүткүл республикабызда бул иш-чараларыбыз жүрүп жатат. Бишкекте болду, Таласта жана башка райондордо болуп жатат. Бүгүнкү учурда биздин Жалал Абад областыбызда аралыгы 1,5 чакырымды болгон аралыкка биз азыркы учурда марафонду өтүп чургап келебиз. Ден соолук эң негизги нерсе да. Ал эми чуркоо бул биздин ден соолук үчүн эң пайда. Чуркаган учурда биз дайыма баягы ден соолукта болобуз да. Ошон үчүн бул чуркоо менен ден соолук ар дайым тыгыз. Бизге эң негизи ден соолук, ошон үчүн чуркайбыз. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары Түмөнбай Байзаков проспектисинин Эркиндик аянтына чейин 1,5 аралыкты чуркап өтүштү. Арасында жаш-кары дебей бардык курактагы адамдар бар. Күндө эрте менен эрте туруш керек, эрте жүгүрүш керек, таза абадан дем алыш керек. Анан кийин бул ден соолукка өтө чоң пайда. Жүгүрүү, басуу. Жакшы көз караш менен карап атам, ушундай марафондор тез-тез өтүп турса жакшы болот. Элдин ден соолугуна жакшы кам көргөн болобуз. Массалык чуркоо иш-чарасынын алкагында атайын ден соолук чатырчалары да уюштурулган. Анда катышуучулар жана коноктордун кан басымдары өлчөнүп, медициналык кеңештер берилип турду. Аябай активдүү адамдардын эмес азыр бул жакта азыр кезекте турушат. Кезеги менен эмесин сахарларын өлчөп атабыз азыркы мезгилде. Азыр бул 5 минуттун ичинде ага чейин деле жетпей, мына глюкометр аппараттары менен тез арада результаты чыгып атат. Ар кимдики ар түрлүү чыгып атат. Көбүнүкү Кудайга шүгүр нормада чыгып атат. 5ке чейин, 5тен кийин чыгып атат. Салмалыктын соңунда атайын концерттик программаларда тартууланды. Мыкты чуркаган катышуучуларга сыйлыктар ыйгарылды. Эске салсак, ден соолук күнүн белгилөө бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чечими менен 1948-жылы кабыл алынган. Бул датанын урматына Кыргызстанда жыл сайын ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Жаңылай Болотбекова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары. Ден соолукту жаратууда, жок кылууда өзүбүздөн. Жаман адаттар, өмүр кырсыктар, өзүн таза кармоо, ар дайымкы машыгуу, башкысы спортко болгон мамиле өмүрдү узартат. Жашоодогу бизге берилген ден соолукту чын сактоого чакыруу менен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.